Күндүн маанилүү жаңылыктар менен Жалбырак ТВ каналынын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Мурунку өкмөт башчы Сапар Исаков ТЭЦ окуясына депутаттардан тартып, азыркы президент Сооронбай Жээнбековдордогу чогуу жоопкер деп билдирүү кылды. Атамбаевдин эң жакын адамдарынын бири бүгүн УКМКда 2 сааттан ашуун суракта болду. Балыкчы корумду жолун куруп жаткан жумушчулар айлык акынын берилбегенине нааразы болуп, иш таштоого чыгышты. Бүгүн 11 майда КСДП партиясы мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун Бишкек жылуулук электр борборуна байланышкан окуя тууралуу билдирүүсүн жарыялады. Билдирүүдө Исаков парламенттеги кечээги талкуу элди адаштыруу жана жылуулук электр борборундагы авариянын чыныгы күнөөкөрлөрүнүн жоопкерчиликтен качуу аракети деп белгилеген. Ал быйыл январдагы авария үчүн жылуулук электр борборунун ошол кездеги директору Нурлан Өмүркулуу уулунан тартып, Сооронбай Жээнбеков жана өзү дагы жооп бериши керек деп эсептейт. Мен билип туруп эле авария учурунда Сооронбай Шариповичти коргодум. Көбү ал мезгилде үн каткан эмес. Бишкектиктер тоңуп отурду. Ал эми жылуулук электр борборун кышка даярдагандар унчукпай күнөөнү бири-бирине оодарышты. Менин өкмөтүм күздө келди, бирок мен саясий жоопкерчиликти өзүмө алдым. Депутаттар Сооронбай Шариповичтин мезгилинде 100 миллиондогон сом жумшалган жылуулук электр борборун ремонттоо учурунда эски жабдуу эмнеге оңдолгон эмес деген суроону дагы иликтеши керек эле. Буга комиссиянын жообу жок деп жазылган билдирүүдө. Мындан тышкары ал бул окуяга Андрей Воропаев, Айбек Калиевден тартып, Жантөрө Сатыбалдиев, Жоомарт Оторбаев, Темир Сариев, Сооронбай Жээнбеков, Сапар Исаков, экс-спикер Асылбек Жээнбеков жооп бериши керектигин айткан. Мамлекеттик бажы кызматынын жетекчиси Кубанычбек Кулматов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак берип чыкты. Маалым болгондой, Кулматов Бишкек шаарынын мэри болуп иштеп турган кезде TBEA компаниясы грантка Калсордо жаңы конушуна жаңы мектеп курулушун ишке ашырган. Мына ошол мектептин айланасында суроолор берилгенин сурактан чыккан Кубанычбек Кулматов журналисттерге билдирди. 2014-жылы Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого 386 миллион доллар жумшаган кытайлык TBEA компаниясы бул суммадан сырткары 2 миллион доллар грантка мектеп салып бермек болгон. Ага Калсордо конушунда 1200 орундуу мектеп жана бала бакча куруу жагы чечилген. Кийин ал 750 орунга, андан кийин 660 орунга чейин кыскарган. Бүгүн бир ай мурун камакка алынган көзү Азиз акын Темирлан Ормоков бошотулду. Бул тууралуу активист Адил Турдукулов маалымдады. Акын КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешовдун жазган арызынын негизинде камакка алынган. Ден соолугуна байланыштуу шарты жок абак жайда кармоо туура эмес экенин укук коргоочулар айтып келишкен. Тергөө учурунда камакка алуу чечими чыккан. Бүгүн акындын адвокаттары Темирлан Ормоковду кармоонун убактысы өтүп кеткендиги тууралуу билдирүү кылышкан. Ысык көлдө балыкчы, тамчы, корумду жолунун курулушчулары айлык акынын берилишин талап кылып иш ташташты. Алар 4 айдан бери айлык берилбегендигине нааразы. Маалыматка караганда, жолдун тамчы, бостери, корумду бөлүгүн куруу токтоп турат. Нааразы тарап жол жээгине боз үй тигип алган 200 адам бар. Курулушту жүргүзүп жаткан Кытайдын Лонгхай компаниясы 10-11 майда маяна болот деп убада берген. Бирок жумушчулар бүгүн 10 000 сомдон гана берилип, айлык калганы ушул айдын этегинде болоорун уккандан кийин буга каршылык иретинде иш ташташкан. Кытайлык Лонгхай компаниясынын жумушчуларынын арасында айлык убагында берилбейт деген нааразычылык буга чейин дагы бир нече ирет чыккан. Ош шаарынын борбордук аянты капиталдык оңдоп түзөө иштеринин башталгандыгына байланыштуу 2 айлык мөөнөткө жабылат. Бул тууралуу бүгүн 11 майда Ош шаардык мэриясы кабарлады. Оңдоо иштерине шаардык мэрия тарабынан акча сарпталбай, Кытай өкмөтү кайтарымсыз грант бөлүп, аянтты толугу менен капиталдык ремонттун өткөрүп, жаңы асфальт төшөп берет. Бирок коомчулукта бекер эч кандай иш жүрбөйт деп шек сынагандар дагы бар.
Бүгін Жума, ыйык ороза айынын алды менен Бишкектеги карылар үйүнө жасалгасы менен боз үйлөр берилди. Үй жайсыз, уул кыздарынын кароосунан мээринен ажыраган карыларга түндүк тартуулоо демилгесин Кыргыз тилектештиги коомдук бирикмеси көтөрүп чыккан. Иш-чара карыларга мээрим акциясынын алкагында ишке ашты. 75 баш боз үй самоору менен кошо карылар үйүнүн балансына өткөрүлүп берилди. Аналууга Кыргыздын кайрымдуу ишкерлери көмөк көрсөтүшкөн. Учурда Бишкекте 3 карылар үйі бар. Алардын бири Абай көчөсүндө жайгашкан. Мында 208 карылар баш калкалап, бир үй бүлөдөй жашап жатышат. Алардын 82си Кыргыз улутундагы ата жана апалары. Алардын ар бири үчүн мамлекеттен күнүмдүк тамак ашына 100 сомдон, ал эми дарылануусуна 13 сомдон каралган. Акыркы учурларда ата-энесин карылар үйүнө таштап кетип жатышкан. Айрыкча кыргыздар көбөйүүдө. Бул баарыбызды кейитет. Алар өмүрүнүн акыркы күндөрүн мүмкүн болушунча көңүлдүүрөөк өткөрүп, бала чакаларын жаштыгын эстеп, боз үйдөн кымыз ичип, самоордон чай ичип, түндүктүн алдында кобурашса деген максатта ушул белекти тартуулоону туура көрдүк, деди журналист Элнура Кулоева. Ал эми уюштуруучулардын бири Дана Абдыбекова бул акциянын максаты коомду агартуу, жаштарды ата-энелерин таштабоого, карыларды сыйлоого чакыруу, мээримдүүлүккө үндөө экендигин белгилейт. Айта кетсек, аталган акция орозо айында дагы уланып, Бишкектеги жана башка шаарлардагы карылар үйүндө дагы боз үйлөр берилмекчи. Ушул жердеги 82 карыя бардыгы бала чагында боз үйдө чоңоюшкан, самоордон чай ичип чоңоюшкан. Ушуларга ушул жакшы карылык болсун, ошол эмеден мына карылар үйүнөн чыгып эшиктин алдына келип ушул боз үйгө отуруп газет окусун, шахмат ойносун, кымыз ичсин деп ушул кыргыз боз үйүн жасалгасы менен жаңы эле жасалып 75 боз үй ичинин жасалганышын көрдүңүздөр. Ушул карыяларыбызды биз камкордукка алдык да, бул акцияны колдоп берген адамдарыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз тилектештик коомдук бирикме акыркы күндөрү ушул улуттук долбоорлорго өтө басым жасап келатабыз. Ошолордун бири, Кудай буйруса, ушул карылар үйүн тандаганыбыздын себеби 80ден ашык кыргыз ата энелер бар экен. Буйруса бул акция уланат. Бысмылда деп ушул Абая 93-төн баштап атабыз, Кудай буйруса. Анан ошо орозо бүткөнгө чейин дагы Бишкек шаарында 3 карылар үйү бар экен. Демөөрчүлөр кол сунса, албетте биз акциябызды улантканга даярбыз. Ата-энелер баладан ала турган мээримди биз бүгүнкү күнү тартуулай албай атабыз да. Ошону кандайдыр болсо да бир компенсация болуп калабы, ушул кичине көңүлдөрү көтөрүлүп калабы. Анан кийин мындай дайыма боз үй турса, ошол жерде дайыма боз үйдүн эшиги керегеси ачылып турса, дайыма болсо ошол кыргыз элибизде молчулук, мээримдүүлүк, түшүнүү, бир кандайдыр бир мындай башка ой жүгүртүүлөр, анан ушул нерселерди көрүп, мындай жүрөктөрү толкуп, кичине жакшы турмушта жашап өтсүн деген ой менен ушул нерсени тартуулап атабыз. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.